Eski Xitay tilinden kotargan mıқты жигит. Кыргызстан менен Кытайдын окумуштуулары жана тарыхчылары ортосунда тажрыйба алмашуу күчөтүлөт. Ошондой эле Кытай тилин мыкты өздөштүргөн жаш изилдөөчүлөрдү даярдоо пландалууда. Бул тууралуу Тарых изилдөө институтунун окумуштуулары менен Ош мамлекеттик университетинин окутуучуларынын жолугушуусунда талкууланды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргыз-Кытай мамилесине басым жасалып, улуттар аралык эки тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болду. Окумуштуулар 2019-жылы Кытайдын башкы өкүлү менен биргеликте Кыргызстанга алгачкы жолу келишкен. Анда коноктор өлкөнүн тарыхый жерлерин, археологиялык казууларын изилдешкен. Жыйынтыгында Манчжоу дооруна тиешелүү архивдик документтер табылып, Кытай окумуштуулардын эмгектери бир жыйнакка топтолуп, китеп болуп чыккан. Xitaydan 100.000 betke жақын архивдик документтерди аныктап таап беришти. Ошонун бир 35.000 беттик архивдик документтерди, манжур тилинде архивдик документтерди сатып алып, бүгүнкү күндө Канат Абдыжапар уулу деген биздин мыкты манжур тилин биле үйрөнгөн жигитибиз Пекинде изилдеп атат. Эми буюрса келечекте калган архивдик документтерди дагы сатып алып, анан ошолорду изилдей турган канаттай жакшы бир адистерди даярдап алсак, биздин тарыхыбыз Борбордук Азиядагы эң байыркы калк экендигин далилдеген чак.